Эми процедуралык маселелер бар да жердечи. Анан кийин негизи бул жерде сурак башталганда эң биринчи документ бул неразглашение деп кол коесуң. Ошондуктан иликтөөнүн жүрүшү боюнча мен силерге тилекке каршы эчтеке айта албайм. Бирок негизинен мен бардык суроолорго ачыкмын. Ачык жооп бергенге даярмын. Мен жөнүндөгү текшерүү эки жолку депутаттык комиссияда да болгон, аны эсиңиздеди парламентте да болгон, парламенттик комиссияда түзүлгөн. Мен үчүн бул көнүм иш атат. Мен буларга бардык суроолоруна ачык айкын жашырбастан жооп бергенге даярмын. Мыйзамсыз байоо деген берүүнү койбоду сизге. Анан бир эки мисал келтире кетесизби? Иштин жагдайына толук токтолбосоңуз дагы үстүртөдөн. Үстүртөдөн дагы айта албайм, анткени бул процесс уланат. Бул жеңил эле башталышы. Уланат, анан кийин бул маселе бүтүмүн чыгып, анан сотко кетет. Ошондо ачык айтылат. Ага чейин чын эле мен мындай купуялыкты сактоо боюнча убада бергем. Ал процедура жөн эле убада эмес, бул деген процедуралык, юридикалык маселе, анда мен аттай албайм. 500 гектар жерди, 500 гектардан ашуун жерди мамлекетке кайтарылып берди деген маалымат чыкпады. Анан эмне негизинде кайтарып бердиңиз? Эмне мыйзамсыз беле? Жок, мыйзамсыз дегенде сөз болгон жок бул жерде. Бул жерде жайыт маселеси. Анткени айылда бул эми ачык айтканда атамдын ошол кезде алюкпутталган аренда жери. Арендага жайыт берилген. Атам көзөтүп кетти. Андан кийин мал агаларыма калды. Анан жана 30 гектар жер. Алар дагы аларым иштетет. Мен ага тиешим да жок. 2008-жылы алыныптыр алар. Анан бирок айылдан улам арыз келе берет. Анткени мен саясатчы болгондон кийин мен саясий оппоненттерим бар. Айылдагы айылдык кеңешке койгон депутаттар бар. Алар дайыма мындай кандайдыр өзүн көрсөтүш үчүн бирөөнү жамандоо жолун биз адат кылып алдык да. Бирөөнү жамандоо жолу менен өзүнө пиар кылган. Ошондой пиарды айылдын депутаттары эле колдонот да. Анан улам жаза бергендиктен алар айтты, мейли ушул сөз көбөйбөсүн. Кайра арендадагы жер болчу, ал мамлекеттик болчу так эле. Аренда жерлерди кайра өткөзүп берди. Эми башкалар иштетсин, пандемия болуп атат, мүмкүн айрым адамдарга жардамы көбүрөөк тиет, иштетсин деген максат менен беришти. Сизге карата козголуп аткан кылмыш иштерине кандай баа бересиз эми негизи эле? Бааны эми биринчи сот берет аны. Сотко чейин мен сотто өзүмдүн жагдайым боюнча бардык далилдерди келтиргенге мен ишенип турам. Рахмат сизге.